Мындан ары Ысык Көл облусунун аймагында желим идиштер менен баштыктарды саткандар, өндүргөндөр, ал тургай колдонгондорго айып салынат. Башкача айтканда, буга чейин инспекторлор буюмдардан баш тартуу боюнча жарандарга түшүндүрүү иштери менен гана чектелип келишкен. Бул берени 2027-жылы өлкө боюнча иштейт. Желим буюмдарын колдонуу талаптарын бузган жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 28 000 сом айып салынат. Ошондой эле саркынды сууларды сактоо жана чыгаруу эрежелерин бузгандарга айып пулдун көлөмү көбөйдү. Берени аябайда актуалдуу десек болот. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр билгендей Ысык көлүндө очистный сооружение боюнча да көптөгөн каталчылыктар кетип жатты. Бул ошол беренени бул алып келип атканыбыз ошол себептердин да бири да. Бул жеке жактарга 100 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 280 эсептик көрсөткүч менен жаңы берене толукталып атат. Фитосанитардык чараларды аткаруу жана көзөмөлдөө эрежелерин бузгандар менен долбоорлооду экологиялык экспертизадан өткөрүүдөн баш тарткандар менен талаптарын аткарбагандарга салынуучу айыптын көрсөткүчү дагы жогорулады. Ошондой эле жер казынасын иштетүүдө геологиялык чалгындоо жүргүзүү менен аны иштетүү эрежелерин бузган жеке тараптарга 15 000, юридикалык жактар 35 000 сом айыпка жыгылат. Ошол эле мына жаратылыш корок фондунун аймактарын жана объектилерин пайдалануу тартиби бузууна мурунку жеке жактарга 55 болсо, юридикалык жактарга 100 бүгүнкү күндө жеке жактарга 100, юридикалыктарга 350 эсептик көрсөткүч менен көлөп жатат. Сууну бөлүштүрүү, суу ресурстарын алуу эрежелерин жана суу пайдалануу эрежелерин бузуу. Бул боюнча дагы бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын абдан мыйзам бузуучулар көп болуп жатат. Ошонун негизинен бүгүнкү күндө 100 эсептик көрсөткүч, анан 290 эсептик көрсөткүч менен көбөйүп жатат. Муну менен катар укук бузуулар кодексине бир катар жаңы беренелер кошулду. Буга чейин өнөр жай ишканаларынан чыккан уулуу калдыктарды пайдаланууда, сактоодо, ташууда жана зыянсыздандырууда экологиялык талаптарды бузгандарга чара көрүлбөй келген. Эми талапты бузган жеке жактар 10 000, юридикалык жактар 20 000 сом айып төлөйт. Ошондой эле радиациялык коопсуздук эрежелери менен рекультивацияланган жана жаңы өздөштүрүлгөн жерлерди берүү мөөнөттөрүн бузгандарга дагы административдик жоопкерчилик каралды. Мындан тышкары жаратылышта белгиленбеген жерге таштанды таштагандарга дагы жаза киргизилди. Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях предусматривается ответственность в виде. Укук бузуулар кодексинде таштандыны белгиленбеген жерге таштагандарга карата административдик жаза киргизилди. Бул иште бизге талапты бузган жарандарды аныктап аларга айып пул салуу укугу берилди. Буга чейин бул ишти жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары гана алып барып келишкен. Жапайы өсүмдүктөрдү которуу өстүрүү эрежелерин бузгандарга салынуучу айыптын суммасы дагы жогорулады. Буга токой зонасын бузуу жана андагы жапайы жаныбарларга зыянын тийгизгендер менен калыбына келтирүү талаптарын аткарбаган токойчулар 17 000ден 35 000 сомго чейин айыпка жыгылат. Жапайы өсүмдүктөрдүн алардын жанагы продукцияларын, чийки заттарды жок кылуу, өзүңүздөр билгендей азыркы убакта биздин президентибиздин жарлыгы менен 3 жылга 5 өсүмдүккө мораторий кирбеди беле. Именно ушу боюнча айтылат. Мында жанагы эндик, аканит, афлатон пиязы, ясенис ушулар боюнча буга чейин бул жеке жактарга 5500 сом, юридикалык жактарга 17 000 болсо, азыркы тапта жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 30 000 сом болуп өзгөрүлдү. Укук бузуулар кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жалпысан 13 берене боюнча айыптар көбөйтүлүп, 9 берене жаңы кошулду. Дагы 2 берене боюнча экологиялык техникалык кызматынын ыйгар укуктары кеңейсе, 10 берене башка органдар менен иш алып барууга шайкеш келтирилди. Аталган мыйзам долбоору 2024-жылдын 25 декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, президент кечээ ага кол койду. Мыйзамдын максаты айлана чөйрөнү коргоо, өнөр жай коопсуздугу, тоо кен көзөмөлү жана жер казынасын коргоо чөйрөсүндө контролду жана көзөмөлдү толук жүргүзүүгө багытталат. Ошондой эле жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузган учурларга өз убагында чара көрүп, ыкчам кароо максатын көздөйт. Дүйшөн Шаршамбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.